Карабаңыздар, бүгүнкү жаңылыктар түрмөгүн мен Элизат тааныштырам, кеттик анда. Эрмек Нургазиев эң аз мөөнөт иштеген жетекчи катары рекордтор Гиннес китебине катталса болот окшойт. Себеби ал мэрдин кызматына бир күндө келип, ошол эле күнү кызматтан четтетилди. 9 февраль күнү мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кызматтан кетип, анын ордуна премьер-министрдин буйругу менен Эрмек Нургазиев келген. Бирок коомчулуктун сынынан кийин президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, Нургазиевке бул кызмат буйрубай, ошол эле күнү кызматка дайындоо боюнча буйругу жокко чыгарылган. Анын ордуна Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп Бактыбек Кудайбергенов дайындалган. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бактыбек Кудайбергенов быйыл 59 жашка чыгат. 2015-2017 жылдар аралыгында өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп иштеген. Кандай кызматта иштебейли, ак таза иштеш керек. Молдунун айтканын кыл, кылганын кылба деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Коррупция муфтиятка да жетиптир. УКМКнын маалыматына таянсак, муфтияттын жетекчилиги насыяга акча бергени аз келгесип, пара да бергенге аракет кылыптыр. Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыя кылып берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү өз максатына жумшап турган. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин муфтияттын башкы эсепчиси ЖБ аттуу жаран УКМКнын кызматкерлерине табылган фактыларды жашыруу үчүн 100 000 доллар пара берип жатып кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 328 беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмыш ишин көзөмөлдөгөн кызмат катуу иштеп жатат окшойт. Баалуу металлдарды мыйзамсыз алып өтүү фактысын аныктады. Маалыматка караганда, Манас эл аралык аэропортундагы бажы аймагынан тийиштүү каттоосу жок өтүүгө аракет кылган чет өлкөдөн келген 39 жаштагы Тылы аттуу кыргызстандык аял кармалган. Текшерүү учурунда анын жүктөрүнөн жалпы салмагы 17 килограмм, андан сырткары 53 миллион сомдон ашык зер буюмдар табылган. Учурдагы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында текшерүү, тергөө, оперативдик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат, деп жазылат УКМКнын басма сөз кызматынын билдирген маалыматында. Экс-депутат Карганбек Самаковго чыгарылган мурдагы өкүмдөр жокко чыгарылды. 2008 жылы Байтек, Лебединовка жана Кара Жыгач айыл өкмөттөрүндөгү айыл чарба жерлери жеке менчикке өткөрүлгөнү боюнча Карганбек Самаковго 2015 жылы май айында кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017 жылы 11 жылга эркинен ажыратуу чечими чыккан. Октябрь райондук соту 2017 жылдын 20 декабрында экс-депутат Карганбек Самаковду катаал тартипте 10 жылга эркинен ажыратуу туурасында өкүм чыгарган. Бирок эки мунапыс менен абак мөөнөтү 3-2-ге кыскарган. Ал эми быйыл жогорку сот Самаковго чыгарган мурдагы өкүмдөрдү жокко чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Кылмыш иши башка судьялардын курамы менен кайра кароо үчүн Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. Ал арада Бишкек шаардык сотунун имаратынын ичине 10 февралга караган түнү белгисиз адамдар эшикти бузуп киришкен. Бул тууралуу аталган соттон билдиришти. Бардык документтер ордунда, жарандык, кылмыш жана административдик иштер жоголгон эмес, деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Эми жакшы кабар менен бул жаңылыктар түрмөгүн жыйынтыктасак, сүйүнчү достор, 5 жыл аралыгында 7000ден ашык үй бүлөнү турак жайлуу кылууну өкмөт ниеттенип жатат. Кыргызстанда өкмөт 2026 жылга чейин 7500дөн кем эмес үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо пландалып жатат. Бул туурасында өкмөттөн маалымдашты. Билдирүүдө «Менин үйүм 2021-2026» деп аталган программанын концепциясы талкууланып, жактыруу чечими кабыл алынган. Аталган программа экономика министрлиги жана мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте иштелип чыккан. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Аманчылыкта көрүшкөнчө.